Азыркы тапта өлкө аймагы боюнча жазгы талаа иштери кызуу жүрүүдө. Жаз алды менен кетменин колуна алган дыйкандар жер айдап, үрөөнү себүү менен алек. Бирок дүйнөдөгү олку-солку абалдан улам жаралган кымбатчылык Кыргызстанга да келип, ал дыйкан фермерлердин ишине тоскоолдук жаратпай койгон жок. Мындан улам азык-түлүк коопсуздугун камсыздоону алдын алуу үчүн Айыл чарба багытына өзгөчө көңүл бурулууда. Бул максатта министрлер кабинетинин токтому менен айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору иштелип чыккан. Анын негизинде фермерлерге 6,2 миллиард сом насыя каралган. Насыя РСК жана айыл банктар аркылуу кайра иштетүү, өсүмдүк өстүрүү жана мал чарбачылыгы багыттары боюнча берилет. Ал эми РСК банкына жалпысынан 1,8 миллиард сом бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө банк дыйкандарга бул каражаттын ичинен республика боюнча 1 миллиард 337 миллион 869 миң сом насыя берди. Бүгүнкү күнгө биздин банк тарабынан жалпысынан 2884 насыя берилген. Анын жалпы суммасынан 1 миллиард 337 миллион сомго. Ал эми айдоо себүү иштерине жалпысынан 1037 насыя берилген, 409 миллион сомго. Мал чарбасына 1821 насыя, 843 миллион сомго. Ал эми кайра иштетүүгө 26 насыя 84 миллион 700. Баарыбызга маалым болгондой, кайра иштетүүнүн сезону али келе элек, али алдыда. Бул насыялар дагы алдыда биздин банк тарабынан берилет. Ал эми Айыл банк айыл чарбасын каржылоонун программасы боюнча 1,2 миллиард сом насыя берди. Жалпы бөлүнгөн сумманын 50% мал чарбачылыгына, 25% өсүмдүк өстүрүүчүлүккө жана 25% айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө каралган. Ошондой эле банк тарабынан быйылкы жылы биринчи жолу дыйкандарга үрөн берүү түрүндө товардык кредиттер иштелип чыкты. Кыргызстан дыйкандарга насыяга берүү үчүн 5750 тонна үрөн алды. Бүгүнкү күндө 5750 тонна келген. Анын ичинен акчалай 303 миллион сомго. Бүгүнкү күндө берилгени 4894 тоннасы, акчалай 252 миллион 800 миң сом, 8363 дыйканга бердик да. Проценттик аткарылышы 84% аткардык. Калганы бир 856 тоннасы калды, 50 миллион суммага. Буюрса, ошо айдоо себүү жумуштары бүткүчө таратып бүтөбүз. Насыялар ар бир тармагына кандай максатта берилип жаткандыгына байланыштуу суммалык чени күрөө менен же күрөөсүз экендиги аныкталат. Бул процесс үчүн банктар тарабынан атайын документ иштери жеңилдетилген. Ал эми насыяларды дыйкандарга такталган кезек менен таратып берүү үчүн атайын электрондук программа иштелип чыккан. Биринчи биздин ошо банктын адиси менен сүйлөшүүдөн башталат. Керектүү тиешелүү документтерди, керектүү документтердин тизмесин алып кеткенден кийин аны толук түрдө чогултуп, андан кийин банкка ошол документтерди тапшырыш керек болот. Эгер кандайдыр бир себептер менен документтер толук эмес болсо, банк биздин кызматкерлер ошол керектүү документти көрсөтүп берет. Сөзсүз түрдө толук болгондон кийин, андан кийин арыз кабылданат. Ошол эле убакта ошол банктын адиси ошол кезек системасына каттайт. Бул системада ошол кардардын өзүнүн аты жөнү, башка же болбосо компания болушу мүмкүн, же өндүрүш болушу мүмкүн, ошонун аталышы, убакыты, сааты баары катталып калат. Бул техникалык жактан караганда дагы ошол кезекти жылдыруу же өзгөртүү такыр мүмкүн эмес. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоорунун максаты 2022 жылы айыл чарбасынын жазгы талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү үчүн жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен камсыздоо аркылуу мамлекеттик колдоо көрсөтүү. Быйыл азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн айыл чарбасын кластердик ыкма менен өнүктүрүүгө, тактап айтканда, эт, картошка, балык, өсүмдүк майы, кумшекер жана башка өңдүү продукциянын айрым түрлөрүн өндүрүүгө басым жасалууда. Мырзайым Жолдошбекова, Талас Аманбеков, 5 канал.